Достар, программабызды улантабыз. Ал эми ушу биздин демөөрчүбүз дагы ушу келген конокко тааныштыралы. KG Group компаниясынын директору Ташев Имамидин Асамидинович. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Сиз биздин студиябызга кирип келгенде эле алгачкы сурообуз болсо мындайча жаңырат. Эртең мына Кыргызстандын 6-миллионунчу жараны жарык дүйнөгө келет. Ушул KG Group компаниясы тарабынан кандайдыр бир балким пландар, белектер барбы? Буйруса бул маалымат чыккан маалыматтардан бери ойлонуп жүргөнбүз. Кыргызымдын, кыргыз улутун санын көйткөн бизче айтканда эли бой граждан биздин жаранга биз дайым көмөк көрсөтүп келгенбиз, колдон келишинче жардам кылып келгенбиз. Буйруса бир ниет кылган болчук, ошо үй тиричилик техникаларынан бир эң керектүү тиричилик техникаларын бир белек кылсак деп турабыз. Жакшы экен. Абдан сонун экен. Кызык экен. Бизге мындай суроо берим келип атат да. Буйруса ушу сиздердин компания социалдык тармактарды камтыган ушундай жакшы проектлерди жасап келет. Алардын бири ушу 31-августта 2016-жылы болот деп атат. Ошол тууралуу кыскачараак маалымат бериңизчи. Ооба, бул өтө биз үчүн да кубандыруучу, анан эң маанилүү бир окуя десек болот. Себебинде баягы бекер берүү менталитетин бир аз элге жайсак. Ошол жакында эле эң каргашалуу окуя болуп өттү. Ошо милиция кызматкерин, аймактык милиция кызматкерин ошо баягы өлүмгө себеп болуп калды. Ошол багытта дагы ушуларга бир дух, дем, күч берүү максатта эң мыкты милиция кызматкери деп ошо бекер бир квартира тартуулаган турабыз. Анан ошону менен бирге эң мыкты мугалим, андан кийин эң мыкты врач, медицина кызматкери деп ошо 3 номинацияны көрсөткөн турабыз да. Буну биз жөн тандаган жокпуз. Буларды баягы пиар максатта эмес, чындыгында мамлекеттик ишкерлердин, кызматкерлердин арасындагы эң эле ылдый баягы слой кызматкерлер болуп, ошол мугалимдер, врачтар, милиция кызматкерлери болот экен да. Ошолорго жумушту баягы 5 аткара бергиле. Буйруса силер дагы ойлогон компаниялар жок эмес деген максатта ушундай бир акция жүргүзгөн турабыз да. Дохун рухун көтөрүү максатында турбайбы? Ооба. Ал эми ушул министрликтерге кат жөнөтүп атабыз деп аттыңыздар эле. Жооп болдубу? Эми буну ушу 3 министрликке кат жөнөткөнсүздөр да? Ооба, уже бул 1 айга чукул 3 министрликке кат жөнөттүк. Ушул тандоо ыкмасында жардам берсеңиздер. Себебинде биз бул багыттын баягы алдыңкы профессиянын ээлери болбогондуктан биз кээ бир эле критерияларга токтолдук. Жаш критерий, баягы возрастной категория. Ошол жашы менен 30 жаштан 40 жашка чейинки деп. Деген бул биздин компаниянын критериясы болду. Анан кеминде 7 жылдан кем эмес ушул күнгө чейин кызмат өтөп келген. Деп азыр тапта 2 критерия. Но министрликтерден азыркы тапта катка жооп ала элекпиз. Буйруса кыска убакытта буйруса алабыз деген үмүттөбүз. Эмне үчүн жооп бербей атышат сиздин оюңуз боюнча? Эми алардын кызыкчылыгы болуш керек да, сиздер берели деп атасыздар да, бекери де берели батырды. Тандап бериңиздер, критерийлерин коюп бериңиздер депчи. Эми кээ бир жактан, кээ бир деңгээлде бизге дагы баягы туңгуюк болуп атат. Бирок бүгүн биз дагы ошол өзүбүздүн кеңсебизде массалык маалымат каражаттарын менен бирге бир пресс-конференция өткөрүп, эң азынан ошол жактан бир аз контролго алсак. Ошол жак балким бизге жардам берер деген максатта бүгүн ошол пресс-конференция өткөрүү асында. Канчада? Абдан жакшы. Саат 14:00 биздин башкы кеңседе. Билесизби, дагы бир сизге суроо пайда болуп атат. Мисалы, азыр сиздер Борбор калабызда гана көп кабаттуу үйлөрдү куруп келесиздер. Ал эми региондорго жайылтуу тууралуу кандайдыр бир ой максаттар барбы келечекте? Бар, албетте бар. Себебинде бул баягы социалдык дегенде өз баасы болуп калгандыктан, мындай айтканда эң эле ылдый, Кыргызстан боюнча эң эле ылдый баа болгондуктан
региондордун дагы талаптар, сунуштар түшкөн. Келип биз жака да куруп бербейсиңерби? Биз силердин пайдаңар биздин регионго да тийбейби деген кээ бир аксакалдардын суроо талаптары болгон. Бул маселе боюнча биринчи, экинчи борбор калабыз Ошто. Андан кийин ушул Ысык көл жергесинде деп эки жерге буйруса баягы проекттик жумуштар болуп атат. Бир аз кризисте өтүп алсак, буйруса эки шаар, эки чоң областка баштоо пландарыбыз бар. Жакшы экен, аябай кызыктуу экен. Ал эми ушу жалпы республика боюнча 7 областка дагы, тоолуу райондорго дагы ушундай социалдык немелерди камтыган, пакеттерди камтыган ушундай үйлөрдү куруп берсеңиздер жакшы болчудай. Себеби дегенде жанагындай ошол эле милиция кызматкерлерине, мугалимдерге, дарыгерлерге ушундай жиберип, ошол жактан бир үйлөр менен камсыз кылып, анан кийин ошол жакка адистерди жиберсек, ошолор бүгүнкү учурда элдин баары эле билет, жетишпейт да ошол чөлкөмдөрдө. Буйруса айткандай, биздин максатыбыз шаарда, калаада таанылуу, билинүү эмес, чындыгында биздин дефис ошол жарамдуу болуу. Жөн гана кызмат кылуу. Ошону бир эле ушул жерде эмес, чүй боорунда эмес, ошол 7 областтын бир жайылсак деген планыбыз бар. Чоң рахмат сизге, абдан жакшы алдыга койгон албан максаттарыңыз орундалсын. Ар дайым кыргыз элибизге мына ушундай чын дилиңизден кызмат кылып жүрө бериңиз демекчибиз. Биз дагы да болсо сизди студиябыздан көп ирет күтүп алууга даярбыз. Чоң рахмат сизге. Жакшы жаңылыктарыңыз менен күтөбүз. Ийгиликтер болсун. Келтиргениңизге рахмат. Азыр болсо, урматтуу достор, сиздер менен чогуу ушу манасчылар тууралуу бир жакшынакай материал даярдаганбыз. Ошого күбө болсок. Көрөлү.